Бүгүнкү күнгө карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 24 учуру катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орунбасары Нурболот Үсөнбаев Өкмөттө өткөн брифингде билдирди. Катталгандардын көбү Нарын облусунан дагы 3 медициналык кызматкердин оору жугузуп алганы аныкталган. Жалпысынан алганда Кыргызстанда аталган ооруга кабылгандардын саны 895 учурга жетти. Министрдин орунбасары кошумчалагандай, бүгүн сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 637 бейтап оорудан айыгып ооруканадан чыгарылды. Бишкектеги Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмүндө COVID-19 учуру аныкталды. Бул тууралуу ыкчам штаб билдирүү таратты. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмүндө буга чейин дарыланып кеткен бейтапта коронавирус аныкталды. Илдеттин жукканы тууралуу бейтап жашаган Жалпысынан облусунун Тогузтору районунан түшкөн билдирүүдөн кийин маалым болгон. Натыйжада бардык бейтаптар, ооруларды карап жаткандар жана медициналык кызматкерлер изилденип, 7 адамда коронавирус бар экени тастыкталган. Алардын ичинен 2 балада, 3 энеде жана 2 медициналык кызматкерде, калган 20 кызматкерде, 13 балада жана 7 ата энеде тесттин жыйынтыктары таза чыккан. 14 күн бою алар медиктердин көзөмөлүндө болушат. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун 2-базасында бейтаптар кабыл алынган эмес, дезинфекциялык иштер жүргүзүлгөн. Мында 13 бала ден соолугу оор акыбалда болгондуктан медициналык жардамга муктаж жана катаал карантиндик чараларды сактоо менен бөлүмдө дарылануу сунулантууда. 20 кызматкер үчүн имараттын 1 жана 2 кабаттарында обсервация уюштурулган. Бардык медициналык кызматкерлер жеке коргонуу каражаттары менен камсыздалган. Оренбург облусунун Соль-Илецк районунда кармалып турган кыргызстандыктар Бишкекке келишти. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Экендештердин баары медициналык процедурадан өтүү үчүн обсервацияга жаткырылат. Маалыматка караганда 541 жаран мекенине кайткан. Алар жеке автоунааларын калтырып, атайын уюштурулган 10 автобус менен келишкен. Транспорттор Казакстандын аймагынан жол полициясынын коштоосунда колонна болуп өткөн айтылат. Тим Казакстан бир жолку өтүүгө гана уруксат бергенин айтып, мындан ары чек ара жабык болорун эскертти. Мындан улам кыргызстандыктарды кайра Соль-Илецктеги чек арага келип албоого чакырды. Белгилей кетсек, кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосунда жетишилген келишимге ылайык мекендештердин бир жол өтүүсүнө уруксат берилген. Алар Соль-Илецк районунда 1 айдан ашык убакыттан бери кармалып турган. Синоптиктер өлкөнүн түштүгүндө катуу жаан-чачын күтүлүп жатканын эскертет. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында нөшөрлөгөн жаан жана мөндүр жаашы күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Мындай аба ырайы сел жүрүү алып келип, транспорт, байланыш жана коммуналдык кызматтардын ишин татаалдантат.